Assalamu alaikum ustaz, menin жолдошум кыздар менен сүйлөшөт. Эмне кылыш керек? Жолдошуңуз чыныгы эркек боло турган болсо, ошо сүйлөшкөндө эмне максатта сүйлөшөт? Экинчи, үчүнчү, төртүнчү алуу максатындабы? Анда үйлөнсүн. Үйлөн дегендачы. Рас эркексиңби, карай аласыңбы? Үйлөн. Анан жөн эле чакычына чайдан бере турган болсо, албетте дуа кылыш керек. Анан эркектерге айтыш керек, урматтаган, жөн эле ар ким менен чайын алып эле өзүнчө эле үйдө бактылуу боло бербестен, эркексиңби, эмне максатта сүйлөшүп атасың? Үйлөнүү максаты да өтө жакшы. Анда сүйлөштөгөн боло турган болсо болуп, эртерээк үйлөн. Жөн эле мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрүп калдым, антим мынтим. Эртең бизге дагы ошондой кезек келет, урматтаган. Ооба, сиз эркексиз, эртең кыз болосуз, кызыңыз дагы мына ушундай болгондо, балдарыңыз дагы ушундай болгондо, анан аттың деп арман кыласыз. Аллах субхана таала мындай арманга жол бербесин. Урматтуу эркектер, машалла, Аллах таала шариатка койгонбу? Мына ушундай карай аласыңбы? Кара, үйлөнгөн, урматтуу. Эркек качанда толук мен карай алам деп бардыгын кылганда, анда кыздарыбыз Кытайга тийбейт эле, анда Кытайдагы жээндерибиз көбөйбөйт эле. Бүгүнкү күнү канча Кытай жээндерибиз көбөйүп кетти. Өтө орчундуу маселе. Алар аттарыны кыргызча деп ат коюп койду. Эртең эле ошолор депутат болуп келип калса, эртең эле ошолор министр болуп келип калса, эртең эле ошолор башкаруучу болуп келип кала турган болсо, жерибизди өзүнүн ата журтуна беребиз деп калса, анда акыбалыңыз кандай болот, урматтуу? Өткөндө казак туугандардан сонун ушундай видео ролик жасашыптыр. Мен чынында эле таасирлендим. Бир адам, казактардан бирөө видео роликте Кытайга тийиптир. Эми 3 жигит топтолду. Ананы кара, Кытайга тийип кетиптир. Бас азыр ананы жок кылабыз. Неге? Намысың барбы, намысың бар. Үчөө барды, ал Кытайга тийген кыз чыкты. Айтты, макул деди, андан ажырашам мен. Нике жүрбөй турган болсо, мен үчөөңү кимиң аласың? Ал азыр тием. Деди эле, үчөө тең эки путун ортосун карап калды да. Сен десе, жок, менин акыбалым туура келбейт. Сенчи менин карызым көп, сенчи мага болбойт депчи, урматтуу тууган. Мына ошондой акыбалдабыз бардыгыбыз. Бул бизге таасир бериш керек. Азыр Кытайга тийип кетти деген макул, саңа тиен аласың се бардың эки бутуң ортосун карайсың. Бардың Чубагажы устазы айткандай, аялыңдын этеге кирип кетесиң. Анда кайсы арыңа телефон жазышасың, кайсы арыңа аны менен сүйлөшөсүң, кайсы арыңа намыстанасың. Биздин кыздар тияка тийип кетти, бияка тийип кетти, андай болду, мындай болду. Макул, эркексиң, ал ошону, урматтуу тууган. Ал тийгенге бардыгы даяр. Эгер чында экөөнү бирдей карай турган болсоңуз, таап бергенге мен деле даярмын. Таап бергенге мен деле даярмын, урматтуу тууган. Кыздар өздөрү деле даяр. Чыныгы эркек болсо мен тие берем, аялдын этегине кирип кетпеген болсо деп. Анан чынын айтканда эркектер намыстана турган нерседе келип алып туруп ушуну сурайт да, мен үйлөнөйүн дедим эле экинчиге, үчүнчүгө. Анан ошо үйү болсо, анан машинасы болсо, өзүнүн жумушу болсо барып келип турса. Анан айтам, оо, сен барып келип турганыңа айлык дагы төлөп берсинби депчи. Андай боло турган болсо сага бербей, мен өзүм эле албаймынбы? Үйү болсо, машинасы болсо, иши болсо, барып келип турсаң, сага берип отурса, мен өзүм эле албаймынбы? Мындай ойлосоңуз, эркек эркектей болуңуз, урматтуу тууган. Мүмкүн болушунча сиз мен караймын, мен айткан кылып үйдө отура турган болсун, мен бардыгын таап келип берем, мен жеткирип берем, мен кыйынчылыктан чыгарам, мына ушундай кыйналып аткан болсо деп сиз айтыңыз, биз сыймыктанабыз, урматтуу тууган. Анан кыздарыбыз дагы көрүп туруп, о, биздин эркектер, биздин жигиттер деп, алар дагы сыймыктансын, алар дагы башкага барбай турган болсун.